Почему ты ни с кем не дружишь? Полиция продолжает искать львенка, сбежавшего из клетки при перевозке. Не бойся. Саламатсыздар бардыктуу көрөрмандар, кайрадан сиздер менен кино баян түрмөгө. Бүгүн сиздерге баяндап берүүчү тасманын аталышы Арстан падыша деп аталат. Үй бүлөлүк комедия жанрын камтыган бул фильмде Франция, Бельгия өлкөлөрү биргеликте тартышкан. Режиссеру Дэвид Моро, башкы ролдордо Жерар Дармон, Лу Ламбрехт, Лео Лорлеак, Тибо де Монталембер жана башкалар. Она решила вернуть тебя домой. Он 100 раз объехал вокруг света. Он путешественник и точно знает, что делать. Дедуль, королю надо домой. А где король-то? Это наш лев. Мультиков насмотрелись. Настоящий. Бул фильмдин сюжети падыша аттуу арстандын күчүгүн куткаруу окуясы жөнүндө. Кинг аттуу арстандын баласы аэропортко жеткирилип жатканда капасынан качып чыгып, 12 жаштагы Инес жана 15 жаштагы Алекстин үйүнө жашынат. Бир туугандар арстан падышаны Африкага кайра алып келүүнү чечишет жана алар жердин учу кыйрына укмуштуудай саякатка чыгуу үчүн жашы жеткенине ишенип үйүнөн качып кетишет. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге Арстан падыша аталышындагы тасма жөнүндө баяндап бердим. Кезектеги кызыктуу тасмалардан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Скорее добраться до дедушки. Что ты задумала?